Америкалық миллиардер Илон Маск негіздеген нейротехнологиялық компаниясы адамдарға нейрочип қолданып көру үшін мемлекеттен рұқсат алды. Бұл туралы аталған компания өзінің социалдық барақчасына жариялаған. Біз адамдарға клиникалық изилдөө жүргізуге рұқсат алғаныбызды қуану менен бөлішіп жатабыз. Біздің технология көптөгөн адамдарға жардам бере турган маанилүү биринчи кадам болуп саналат. Біздің клиникалық сыноо үчүн жумушка алуу азырынча ачык эмес. Бұл туралы кененирээк маалыматты жакында жарыялайбыз деп жазылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, буга чейин Илон Маск аталган чипти өзүнө колдонгон алгачкы ыктыярчы боло турганын жазган болчу. Белгилей кетсек, линк деп аталган ми импланты ой жүгүртүүнү көзөмөлдөй алат. Мындан сырткары бул чип аркылуу депрессия менен күрөшүүгө, менин ар кандай травмаларын дарылоого болот. Ошондой эле чиптин жардамы көзү көрбөгөн жана дүлөй адамдардагы колдоно алышмакчы. Өлкөбүздө июнь айында бензиндин баасы 2 сом 50 тыйын 3 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Нефть трейдерлер ассоциациясы билдирди. Маалымдалгандай, буга батыш өлкөлөрүнүн Россиялык мунайдын баасына жогорку чек коюу боюнча киргизген санкцияларына байланыштуу күйүүчү май өндүрүүнүн көлөмү азайганы себеп болууда. Мындан сырткары жазында Россиядагы көпчүлүк мунай өндүрүүчү заводдор пландык оңдоо иштерин жүргүзөрү. Бул мунайдын тартыштыгына жана баанын өсүшүнө алып келери айтылууда. Бүгін 1 июнда Бишкектен Алатоо аянтында балдардын эл аралык майрамына карата иш-чаралар болуп өттү. Майрамдын шаңына бөлөнгөн бөбөктөр, жеткинчектер жана алардын ата-энелери учурда майрамдык концертке күбө болушкан. Иш-чаранын башында Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров балдарды бүгүнкү майрам менен куттуктап, чың ден соолук, узун өмүр каалап кеткен. Мындан тышкары Жогорку технологиялык паркынын өкүлдөрү The Billions чыгармачыл тобуна 1 миллион сомдук сүйүнчү акчанын сертификатын тапшырышкан. Мындан тышкары самалыкка Индия, Башкортстан жана башка өлкөлөрдөн келген коноктор өнөрлөрүн тартуулап кетишти. Бүгін 1 июнда өлкө башчысы Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганды президенттик шайлоодогу жеңиши менен жылуу куттуктап, бордош түрк элине мындан арадагы гүлдөп өнүгүүнү каалаган. Туркиянын президенти жылуу кабылдоолору үчүн ыраазычылык билдирип, Садыр Жапаровду инаугурация аземине чакырды. Ошондой эле өлкө лидери кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын жана биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Эске салсак, Туркияда 28 майда өткөн президенттик шайлоонун экинчи турунда Режеп Тайып Эрдоган жеңип чыккан. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жигирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.